Мәселе боюнча акыркы сөз атабыз Шайлыбек Карыбековичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Айыл чарба министри, Чүй областында суу таңкысты боюнча конкретный кандай планыңыз бар? 10 күндө чече турган. Шайлыбек Карыбекович, Чүй областында 265.136 гектар жер суга таянты бар. 8 районда 30.000 гектардың тегерегинде. Батыш Чүй каналы узундугу 146 километр. Чыгыш Чүй каналы 94 километр. Урматтуу министр, маалымат эмес, мага маселени чечүү жөнүндө планыңызды айтсаңыз, мына 200-300 адам митингге чыгып ушул жерге келдиңер да. Чечүүнү водооборотуна киргизебиз. Азыр скважиналарды иштетебиз. Мен айтып коюшум керек. Орто Токой суу сактагычында 224.000 куб суу калды. Ушу боюнча иштей турган болсок, 15-20 июльдө ал жер түгөнөт. Бул жерде 5 дарыядан суу келет. Буларда бүгүнкү күндө орточо көп жылдык нормадан көрсөткүчтөн 50% келип атат. Ошон үчүн мына азыр биз бул жерде отурабыз. Губернатор менен суу чарбасынын жетекчисин чүйлүктүн баары чогулуп күтүп атат ыкчам штабта. Азыр баары ошол жерден водооборотду бекитишет. Жалгыз гана чыга турган жол водооборот жана ошол скважиналарды иштетүү. Элдер түшүнүү менен мамиле кылып, бөлүштүргөн жерге өздөрү барып ачып, саморегулирование менен заниматься этпеш керек. Суу чарбасынын кызматкерлери жасап бөлүштүргөн графикти сакташ керек. Ошондо барлыгына тең жетет. Ушул эле жерден айтып койгум келет. Урматтуу Шайлыбек Карыбекович, маалымат катары. Суу агенттигинде 4600 адам иштейт. Ошонун ичинде зарплаттар көбүнүкү 4600-5800 сом. Ошол адамдар бүгүн күнү түнү каналда чапкылап иштеп жүрүшөт. Аракет кылып атат. Рахмат. Сиздин министрликте өзгөрүүлөр болду да, ошол жолго түштү реформа. Биздин министрлик бүгүнкү күндө 21 түзүмдүк бөлүмдөрдөн курамында кирди. Бүгүнкү күндө ар бири боюнча ошол реформаларды баштап атабыз. Реформалардын алды уже турмушка аша баштады. Улукбек Асамидинович, ушул суу проблемасы ушул жогорку кеңешке келгенге чейинки өз учурунда чараларды көрбөгөндөр январь, февраль, март айларындагылар кимдерге кандай чара көрдүңүз? Урматтуу Шайлыбек Карыбекович, эми биз февральда келдик, туура. Азыр бул суу чарбанын жетекчиси дагы 2 айдай болду, жаңы алмашкан. Мурдакы Кокумбек Таштаналиев пенсияга кетти. Бирок правопреемность деген бар, жоопкерчилик деген бар, тартип деген болуш керек. Чара азыр эми биринчи максат урматтуу Шайлыбек Карыбекович мындай болуп атат да, маселени чечиш болуп атат да, ушу суу бериш. Анан эми чара деле көрүлдү. Ошол убагында ошол маселелер чечпеген үчүн. Бирок бүгүнкү күндө сиз туура айтып атасыз, ушул 10 күндүн ичинде биз элге сууну жеткирип беришибиз керек да, колдон келишинче. Маселени чечүү. Калган маселелерди эми бул чара көрүш башкаларды биз дагы чечебиз, Кудай буйрса. Чара көрбөсөңүз чардаңдап жүрө беришет да. Туура айтасыз. Ковид күчөп атат. Улукбек Асамович, кандай иштер жүрүп атат? Бүгүнкү күндө 700-гө жетиптир. Ковид боюнча азыр эле сизге чейинки депутаттарга да жооп бердим. Бул ушул суудан кем калышпаган маселе болуп келатат күндөн күнгө. Былтыркы июль айына жетиштен Кудай сактасын. Ошон үчүн дары-дармектин запастары, больницадагы, реанимациядагы орундар боюнча врачтарды тиешелүү средства индивидуальной защиты СИЗ деп айтабыз, ошолор менен камсыздоо боюнча азыр иш-чаралар жүрүп атат. Министр мырзанын айтымына караганда бизде запастар жетиштүү эле, бирок ошого карабастан биз азыр каражаттарды караштырып атабыз. Вакцинация боюнча каражат сиздер колдоп бердиңиздер. Бүгүнкү күндө 815 миллион сом каралды сатып алууга. Спутник V. Кытайдан келип атат, AstraZeneca келет, Covax'тын линиясы боюнча келет. Аны уктум, рахмат. Дары-дармектер дагы кымбаттабайбы? Билесиз да, бизде дары-дармекти эч ким көзөмөлдөй албайт.
50'den ашық фирма иштейт. Лицензияларды алып алган. Эч кимди укпайт. Дары дармектер боюнча өзүңүз билесиз, мен бир топ жыйындарды өткөрүп, жакынкы күндөрдө бир чечимдерди алабыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө НДСтен бошогон бардык дары дармек деп айтсак болот. Лекарственный, баягы жизненно важный лекарство деп айтабыз. Турмушка өмүргө керектүү, бирок тилекке каршы арзандаган эмес. Ошондуктан биз азыр Арзандатпайсыздарбы? ошону арзандатуу жолдору боюнча иш жүргүздүк. НДС да кирет, буюрса дары да арзандайт, тиешелүү дарыларга. Бюджетке да түшөт, элге дагы дары арзандайт да. Электроэнергия министри шайлоо учурунда ноябрларда ортодогу ортомчу фирмаларды жок кылып, 1-2 миллиардтар пайда көрөбүз деген маселе болду эле. Ошол кандай болуп атат? Урматтуу Шайлообек мырза, ортомчу компанияларды биз тарифти кабыл алгандан баштап, аларга конечный бааны коюп беребиз. Ошондо жанагы ортодогу айтылып аткан жөн эле келип, арендага алып, жөн эле ортодон кыпчылып алып кирген фирмалардын баары жабылат. Учурда бирок чара көрө элексиз, эч кандай. Чара көрүп атабыз азыр, эмнеге? Чара көрүп атабыз. Чара көрүп атабыз, жумуш жүрүп атат. Августтун ортолорунда тарифный политика кирсе, среднесрочный тарифный политика кирсе, бүттү, ошону менен бүтөт баары. Улукбек Асамединович, Ош шаарында Жапалак, Төлөйкөн деген айыл өкмөттөрдө суу, таза суу, сыркынды суулар проблемасы качан чечилет? Бул жерде эмне эпидемия болуп кеткенден кийин карашыбыз керек. Мен 3 айдан бери присяга тапшыргандан бери кат жазып атам силерге. Шайлоо Карбек, сиз мага келип да кеттиңиз. Бул кат мен жеке көзөмөлүмдө баасы 12 миллион сом сыркынды суулар. Жанагы Учар айылына туурабы? Муну Кудай буйрса чечебиз. Айыл чарба министри, инвесторлор келип атат. Турциядан, Европа өлкөлөрүнөн ушул эгиндерди келдип. Жакшы сунуштар менен кандай иш алып барып атасыз? Кыргызстандын экономикасына инвестиция салам деген кандай гана инвестор болбосо, кучагыбызды жазып тозуп алып атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин канча инвесторго кучагыңызды жаздыңыз? Келип, мына Турциядан келишти. Мал чарбасын алектенебиз, тойут өстүрөбүз, малды аткорум кылабыз деп атат. Макулдаштык, кетишти, бизнес проектлерин даярдап, каражаттар таап келели деп. Аравиядан да ушундай сунуштар менен келди. Аларга дагы шартын түзүп берип атабыз. Израилден дагы келди, аларга жерлерин көрсөтүп бердик. Алар ошол каражат маселелерин чечип келебиз дешти. Европадан дагы келишти, көп жылдык чөп өстүрүп Кытайга жөнөтөбүз деп, аларга да шартын түзүп берип атабыз. Акырында, урматтуу министр, сиз конкретно айта аласызбы дыйкандарга? Муну түрлөрү боюнча экиле мынчаны биз ала алабыз деп. Планыңар барбы? Ар бир областка жаратылыш шартына буга чейин иштеп келаткан жана базарга ылайыктап адистештирүү программасын иштеп чыгып сунуштап атабыз. Ошонун негизинде 22-жылга өстүрө турган өсүмдүктөрдүн түрлөрү боюнча, алардын үрөнү менен камсыз кылуу боюнча жана ошол өндүргөн продукцияны сатуу боюнча программаны иштеп чыгып сунуштайбыз. Бул 22-жылга. Рахмат, сунушум. Урматтуу кабинеттер, министр кабинетинин төрагасы. Хадисте 10 секунд. Хадисте да айтылат да, ар бир адамды өзүнүн ордуна койгула деп. Чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт. Эч качан тракторист главный врач боло албайт. Жаныңыздагы бүт министрлердин ордуна кесүү менен коюш керек. Вазир жакшы, хан жакшы дейт. Силердин ишиңердин шалакылыгынан президентке да сөз тиет, элде наразычылык күчөйт. Мына элдин үмүтү ушул президентте, ушул командада, ушул бийликте деп атат. Рахмат, сунуштарды эске алгыла. 3-чү микрофон. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Улукбек Асамединович, мен дагы бир кайрылууну айтып коеюн сизге. Чүй областынын Москва районунун Кеперарык деген айылы бар. Суунун башында элдери азыр мынакей видео обращение менен айылдын баары чогулуп бизге кайрылуу жасап атат. Кепер айылы.
айыл биздин айылга да келип кеткиле деп. Анткени ал жерге суу жетпейт. Айылдын башында туруп. Бир бул. Экинчиси азыр мынакей сиздердин ишиңиздер боюнча суу боюнча антикриз боюнча карадык. Эртең бүгүндөн баштап кандай иштеп түсүп атасыздар? Область менен чогуу мына өзүңүз да барам деп атасыз. Саат канчада каерде? Мага да маалымат бериңиз. Ошол тиги Орто Токой суу сактагычынан баштап тиги Панфиловка чейин чогуу кыдырып сууну дыйкандарга туура жеткиргенге чогуу аракет кылайлы. Эки бул. Үчүнчүсү Доскул Жумагулович, сиз дагы мына министрлик кызматка жаңы келдиңиз, ордуңуз кут болсун. Сизди мындай адамгерчилигиңиз катары сыйлайбыз. Бирок өчөчтүктөн алыс болуңуз. Бул жакшылыкка алып келбейт. Чүй областында Север Электрон жетекчисинин баягы жумуштан кетүү боюнча кыйноолор болуптур. Улукбек Асамединович. Бул жакшылыкка алып келбейт, мен силерге айтып коеюн. Бул жакшылыкка алып келбейт. Доскул Жумагулович, чакырып туруп, кол кармашып туруп иштеңиздер. Сиз жаңы келдиңиз, убакыт берип 6 айдын ичинде жылдык отчет менен иштей албаса, анан бар чечимди чыгарыңыз. Бакыт мырза, өч алышуу деген жок. Мен сизди дагы бир жолу кайталап коеюн, өч алуу деген жок. Өч алуу деген жок. Жок, мынаңыз, профессионал бар, профессионал жок. Болду, башка эч. Жок, мынаңыздар, комментир бербеңиздер. Ал жерде сизде иштегенсиз, орун талашуулар болгон, анын баарын жакшы билебиз, Улукбек Асамединович. Президенттин өкүлүнө да кайрыламын, мынакей. Ушул боюнча контролго алып койсоңуздар, бул боюнча биз да кирип айтабыз. Анан мына дагы Райымкуловдун ачык, мындан баштап мен ачык суранам. Президентке чейин ачык суранып, кадрлар боюнча ачык ушул жерде ыйык микрофондон кайрылабыз. Кыш калды. Кимди кызматтан алуу, кимди кызматта адистерди колдоо боюнча. Мындан кийин капа болбойсуздар. Рахмат. Рахмат. Биринчи Мен микрофон. жооп берип коеюн. Бактыбек Кемелович, эртең ушул Чүй облусунун чыгыш тарабына чогуу барайлык. Мен графикти сизге өзүм лично айтам. Чогуу барып көрөбүз. Ошол Орто Токойго чейин жанагы обводной канал боюнча ошол кайсы жерде кандай бөлүштүрүп атат. Мына Москва районунун Кепер айылын айттыңыз. Мен муну азыр эле тапшырма берейин. Бул эми батыш тарапта эми ал жака дагы барайлык кайра. Батыш тарапка. Азыр эртең бул жака пландаштырдык эле чыгыш жака. Чогуу барайлык. Сиз экөөбүз. Чогуу ошол жерде обед кылып, мен сизге обед алып берем. За счет меня. Рахмат төрага. Жыйынтыктайлы, урматтуу коллегалар. Урматтуу министрлер, урматтуу министрлик кабинеттин төрагасы Улукбек Асамединович. Эми орустарда жакшы сөз бар. Критика — хороший предмет для принятия лучшего решения дегенчи. Бул жакта биз критикаласак, биз душман эмеспиз. Биз дагы сиздерге окшоп элдин бир көйгөйү чечилсин деп атабыз. Элден келип аткан сунуштарды сиздерге жеткирелик деп атабыз. Бул жактан сиздер бизди душман көрбөңүздөр. Бул жакта биз дагы элди ойлоп атабыз, мамлекетти ойлоп атабыз. Ошол себептен сиздер биякта айтылган критикага эч качан бизди душман көрбөңүздөр. Бул бир. Анан биз мында стратегический жакшы бир ойлорубузду дагы айталык деп атабыз. Себеп дегенде биз да көрүп атабыз, биздин да көз караш бар, аларды да учитывать эткиле деп атабыз. Кытай менен границаны ачкыла. Кытай менен Өзбекстан, Кыргызстан темир жолун салгыла. Север югту бириктире турган темир жолду салгыла. Бүгүнкү күндөгү темир жолдогу кадровый чехарда менен коррупцион схемаларга бөгөт койгула. Ошол боюнча иш алып баргыла. Эң биринчи адамзатка жана биздин жарандарыбызга керектелүүчү азык түлүк каражаттарын өндүргөн жакшы ишканаларды ачалык. Өзүңүздүн бир мындай жакшы бир программаңызды айтсаңыз, жакшы бир сунуш кылсаңыз, ошондо мындай элдибиз дагы мындай ток бейил тартып, келечегибиз алдыда экен, жакшы жашоо келет экен деп мындай сабыр кылып, мындай ток бейил тартып калсын. Ошол себептен биз мындан ары сизди чакырабыз. Эч кандай парламентте кадровый маселеге аралашпайт, эч кандай биз жактан маселе жок. Сиздер суранган бардык законопроекттин баарын өзүбүздүн милдеттерибизди туура жана так аткарып кабыл алып берип атабыз. Рахмат, экинчи микрофон.
Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу Улукбек Асанбеденович. Мына бүгүн эртеден бери, бир топ сааттардан бери ушул суу жетишсиздигини, таза суу катышуунун жетишсиздигини мындай талкуулап атабыз да. Мына ушул суу катышуунун жетишсиздигини чечүү жолдорун дагы мен мына ушул токтомго сунуш кылат элем да. Кандай жолдору бар? Мына жылдан жылга кургакчылык болуп атат. Мына былтыркыга андан мурдакы жылга караганда мына жылдан жылга кургакчылык болуп атат. Bundan keyin daha kurgakçılık болады. Бұл жерде министрлик же министрлер кабинети же суу департаменти күнөөлүү эмес. Бұл жерде мына Кудайдан бардыгы, кургакчылык, анан суу бергени бардыгы Кудайдан болот. Ошондук үчүн жана мына азыркы дүйнө жүзү жаңы технологияга өттү. Мына дыйкандар жаңы технология менен дыйканчылык кылып атат. Мына тамчылатып сугаруу. Жана жер астындагы сууларды пайдалануу. Мына тамчылатып сугарганга бир мамлекеттик деңгээлде бир программа кабыл алыңыздар, акча бөлүңүздөр. Мына илгеркиге окшоп жана 20-кылымдагы арык кылып туруп суу айдаган заман өттү. Жана тамчылатып сугарганга өтөйлү. Акча бөлүңүздөр ушуга. Канча мындай күчүңүздөр жетет акчага. Дыйкандарга жерине карап туруп, тамчылатып сугарганга ошо бир программа кабыл алып туруп берейли. Анан жердин түбүндөгү сууду дагы пайдаланайлы. Мына мен азыркы токтомго сунуш кылып киргиздим. Урматтуу депутаттар, мына ушуну дагы колдоп коюшуңуздарды сурайт элем. Рахмат. Рахмат. 3 кишиден кийин сөз бербейм. Жыйынтыктабайлыбы? Давайте, эч кимге сөз бербейбиз анда. Токтоттук. Добуш берүүгө өтөбүз. Комитет. Токтом долбоорун окуп койсоңуз. Сөз. Кыргыз Комитеттин өкүлүндө Мурашев Нурбек Мурпазалжанович. Токтом долбоор боюнча. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети айыл чарба продукцияларына бааларды көтөрүлүшү жана республиканын аймактарында суу катышуу менен камсыз кылууда түзүлгөн кырдаал жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин антикризистик программасы тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун маалыматын угуп жана талкуулап төмөнгүдөй чечим келет. Биринчиси, айыл чарба продукцияларына баалардын көтөрүлүшү жана республиканын аймактарында суу катышуу менен камсыз кылууда түзүлгөн кырдаал жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин антикризистик программасын тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун маалыматы эске алынсын. Экинчиси, айыл чарба продукцияларынын баасын турукташтырууда жана аймактарды суу катышуу менен камсыз кылуу жаатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жүргүзүп жаткан иши аракеттери жетишерлик эмес деп табылсын. Ушул эле маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Ушул чечимди аткарылышын контролдоо, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетине жүктөлсүн. Рахмат. Урматтуу коллегалар, токтом долбоорун анда добушка коем. Орун алыңыздар. Токтом долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер.
Ооба, сунуштар келип түштү. Өмүрбек Мырзаерович тарабынан сунуштарды эске алуу менен албетте. Сөз Улукбек Асамедович сизде. Макул 71, каршы 5, токтом долбоор кабыл алынды. Урматтуу Талант Турдумович, урматтуу депутаттар, баарыңыздарга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Туура, бүгүн өтө көп сунуштар айтылды, сын пикирлер айтылды. Мына Акыл Канатбекович акырында дагы жакшы жыйынтыктап бир сөз айтты. Негизи ушул талаш тартышта, сын пикир айтууда жакшы бир жыйынтыктар чыгат. Мен жана комитетте да айттым. Бакыт Эргешевдин буга чейинки сын пикирлерин да туура кабыл алам деп айттым. Биз өзгөчө жаштар ушул сын пикир менен иштебесек, чындыгында мына тажрыйба маселеси жөнүндө көтөрүлдү. Бирок биздин ниет, урматтуу депутаттар, абдан түз, энергиябыз жетет. Кудай буйрса, сиздерди уят кылбай. Негизгиси Кудайдын алдында таза так иштегенге аракет кылабыз. Чоң рахмат сиздерге.